Жалпыңыздарга салам, ардактуу Solo Media порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз жаштар менен маек курмакчыбыз. Деги эле кыздарга кандай балдар жагат, ал эми жигиттер кандай кыздар жактырат? Ушул суроолордун алкагында бүгүн элибизден сурамжылоо жүргүзөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Азыркы учурда эркекте, жигитте кайсы сапаттар болушу керек? Сиз жактырган эркекте? Билбейм энди. Мен жактырган сапат эркек болуш керек, сөзүнө туруш керек. Ошо? Дагы Айтабыз келин. билбейм, ошол болсо болду го дейм, сөзүнө турса энди. Сиз келечекте бай, бирок өзүңүз жактырбаган адамга турмушка чыгууга макул болосузбу? Же кедей, бирок өзүңүз сүйгөн адамгабы? Кедей, бирок өзүм сүйгөн адамга. Сиз ичкилик ичип, тамеки тарткан адамды сүйүп калсаңыз, ошого турмушка чыкканга макулсузбу? Энди анын баарын өзүм оңдоп, мындай айтып түшүндүрүп, андай кылба деп, типа, энди андай кылбаганга, андайга барбаганга үйрөтмөкмүн. Эгер такыр мүмкүн эмес болсочу? Андай болушу мүмкүн эмес го дейм. Сыйнап жашоодо бардык эле сапаттар болуш керек. Ыймандуу, адептүү андай да. Кыз кишинин адептүү болгону жакшы го. Адептүү, ыймандуу, оронгон, бузул кийген кыздар. Эгерде сиз мисалы адептүү деп калдыңыздар, тамеки чеккен же арак ичкен кызды чын жүрөгүңүздөр менен сүйүп калсаңыздар, ага үйлөнбөк белеңиз. Эгер ошо тамекисин, арагын биз үчүн таштай турган болсо үйлөнөрбүк. Таштабайм десе деле үйлөнөр. Кызга дейм сүйүп калса. Жок андай. Мага эң жөнөкөй. Байыптуу жүргөн. Ошо. Ыймандуу деп айтып калдыңыз. Эгер сиз бир арак ичкен же тамеки чеккен кызды чын жүрөгүңүз менен сүйүп калсаңыз, эмне кылмаксыз? Үйлөнмөксүзбү же үйлөнбөй коймоксузбу? Жок. Сүйүп турсам. Өзүңүзгө окшош туура эле. Ошондой жигитке келечекте кызыңызды турмушка берет белеңиз. Түз жүрсө, жакшы жүрсө, мындай. Главный жаман жолдорго баспаса, ыймандуу кыз ата энесин сыйлаган болсо эле. Ошол ыймандуу кыздар тартиптүү түз жүргөн. Ошо ыймандуу деп калдык, келечекте туура эле өзүңүзгө окшогон жигитке кызыңызды турмушка берет белеңиз. Эгер түз жүргөн жигит болсо берүүгө макул. Макул. Сизчи? Мен деле ошого кошулам. Туура өзүңүзгө окшогон жигитке кызыңызды бересиз. Өзүмө окшош болсо макул болмокмун. Эми кандай сапаттарды билбейм, эң эле маанилүүсү бул адамгерчиликтүү болуш керек. Андан кийинкиси азыркы заманга ылайыктуу, стабилдүү жумушу болсо. Бирок эң маанилүүсү адамгерчилик, тарбиясы, ошол эле. Ошо тарбия деп калдык, чылым чеккен же кандай дейсек, арак ичкен баланы сүйүп калсаңыз, турмушка чыгууга макулсузбу? Жок. Ал кандай учур болсо сүйүп турсаңыз да чыкпайсыз? Андай баланы билбейм, эми көп деле эмес. Айта албайм го. Жигиттин кайсы сапаттарын баалайм? Чечкиндүүлүгүн, кыздарга кылган мамилесин, акыркы учурда деги эле аял затынын мамилелери таптакыр эле бузулуп баратат. Ошол себептерден бардык жактан, интернет болобу, башка жактардан болуп, көрүп жүрөгүм ооруп, азыркы жигиттерге болгон көз караштагы баары тең эле мындай эме болуп баратат да, мындай жакпай баратат да, эмнеге андай болушат депчи. Анан тарбияны мындай кызга кандай берсе, эркек балага да ошондой берсе дейбиз. Өзүндө эле ошол адамдын, ошол эркек адамдын кызы эмеси болот, кызы болот, же карындашы болот, же эжеси бар дегендейчи. Анын эже карындаштарына ошондой мамиле кылса жакшы болобу, мисалы туура болобу. Ошол себептен ошо кечкиндүү болсо, аял затына жакшы мамиле кылса, тарбиялуу болсо дейм. Кандай десем, главное өзүмдү сыйлаган, биринчиден, экөөбүздүн ойлорубуз бири-бирибизге дөп келишсе, ата энемди сыйласа болду го. Ошол жашоодо өзүнүн мындай точно бир максаты болсо. Эгер дейли сиздин жактырган кызыңыз арак ичип, тамеки чегет дейли, ошону чын жүрөгүңүзгө сүйүп калдыңыз, үйлөнөсүзбү ошого? Үйлөнмөкмүн, эми аны тууралап алыш өзүмдөн да. Эгер такыр андай болбой турган болсочу? Болбой турган болсо,
айла жок, эми ажырашканга туура келип калат. Эми чынчылдык керек го дейм, чынчылдык. Ответственность керек, ответственный кыздар жагат. Элибизде мындай сөз бар да, кайсыл элден жүдөө көрсөң зайыпты, ошол элдин эркегине кой айыпты дейт. Ушул сөзгө кошуласызбы? Жок, бул эки жактан тең болушу мүмкүн. Мисалы, кээрлердин көбүсү жаман, аны аял оңдош керек. Кээрлердин аялы жаман, аны эркек оңдош керек да. Эң биринчи алганда адамгерчилик болуш керек, ыйман болуш керек. Мен өзүм баалаган сапаттарым болсо бул жоопкерчиликтүү болуш керек. Ошол жоопкерчиликтүү, ыймандуу, чечкиндүү, анан түшүнүктүү болуш керек. Элибизде мындай сөз бар да, кайсыл элден жүдөө көрсөң зайыпты, ошол элдин эркегине кой айыпты дейт. Ошол сөзгө кошуласызбы? Оюңуз кандай? Билбейм. Эми ар кандай да беш кол тең эмес деген күнөөсү деле бар го. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте биз шаарыбыздагы жаштардын оюн билип алдык. Кийинки берүүдө кандай суроолорго жооп алгыңыз келет? Ошону комментарий бөлүмүнө калтырып кетиңиз. Биз сөзсүз түрдө сиздерге жооп алып берүүгө даярбыз.